Assalamu alaikum, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Мына кайра эле бүгүн автовокзалга келип калдым, ишим түшүп. Өткөндө бир ролик тарткан элек. Могу Стамбул кафеси тууралуу, мындай жолду тосолгон тууралуу. Мына азыр көрүп атабыз. Бул жерде Бишкекке каттаган таксилер жарым жолду тосуп турат. Бул жакта забор, тротуарды тосуп турат. Мындай проезжий часть менен чыгып атабыз. Мына проезжий часть менен басышка туура келип атат да. Бул жактан маршруткалар чыгып калышы мүмкүн, таксилер чыгып калышы мүмкүн, башкасы чыгып калышы мүмкүн. Бирок тиги тротуар дагы эле бир айдан эмес, 2 айдан ашып кетти окшойт. Биз ролик чыгарып, мына жанымдан машина азыр жолдо басып кетип атам да. Роликти чыгарып туруп, Жалал Абад шаарынын видео тасма аркылуу кайрылганбыз. Ушул маселени караштырып койгула, тротуарды элге кайтарып бергиле деп. Бирок ошентип бери Жалал Абад шаарынын мэриясыданбы же президент өкүлчүлүгүдөнбү же хай же хуй дебеди. Ответ жок. Забор ошо боюнча эле турат. Себеби канча жылдан бери турат, себеби бизде кандай орустар айткандай каста неприкасаемых бар да. Не кылса дагы боло берет аларга. Бийликтерибизге бул кызык эмес, себеби бул жерден же пайда көрбөсө же башка кылбаса билбейм. Жанагы эле могул жерде пешеходный переходдорду жасашканы турандык эле жок, мына адам өтүп кетип атат. Себеби тиги 200 метр нары жактагы пешеходко эч ким барбайт, мына чуркап өтүп кетип атат. Бул жакта дагы эч кандай реакция жок. Биз урматтуу бийликтерден потокту көрүп атасыңар өзүңөр. Машинаны ызылдап эле жүрөт бул жерде токтогон. Не болуш керек? Бирөөнү уруп кетиш керекпи, же авария болуш керекпи, же башка нерсе болуш керекпи? Билбейм качан реакция кылат. Бирок бүгүнкү күнгө, мына 23 ноябрга положение эч өзгөрбөй, мурдагыдай эле. Баарыңарга чоң рахмат. Көрүп атканыңарга, лайк басып аткандарга, бөлүшкөндөргө, подписка кылгандарга баарыңарга рахмат. Особенный рахмат хейтерлерге. Хейтерлерсиз жашоо кызыксыз болуп калат экен жер күчтө. Жазгыла, лайк койгула, подписка кылгыла. Баарыңарга рахмат. Автовокзалдын жанындагы Стамбул кафеси менен Ленина көчөсү менен Абдрахманов көчөсүндөгү кесилишкен жердеги круговой.